Биринчиден сиз мен сүйлөгөнгө же комментарий бербеңиз. Комментарий бергенге акылыңыз да жок сиз. Президенттин өкүлү, Минфин, Айыл чарба министрлиги баарын айтып атасыңар, катачылык бар деп туруп. Элдин баары угуп турат. Азыр биз колдосок кандай болот бул? Сизге ким укук берди, мамлекет үчүн жооп берген? Эми ар бир нерсени колдоодун өзүнүн чеги бар да. Мына колдоп эмне болду? Жер кодекси башкасы менен деле мына президент вето коюп бир кайра келип атат. Анда өз сөзүңүздү айтып бериңиз, канча сумма эмне болуп атат, кандай бөлүнүп атат? Кайсы жерге бөлүнүп атат? Аманкан Батырбек, урматтуу депутаттар, бул Чүй ысык көл Ош областарынын айыл аймактарынын таза суу менен камсыз кылуу максатында өзүң сокканда эле Кыргыз Республиканын Азия инфраструктуралык инвестициялык банкынын ортосунда кредиттик макулдашуу биринчи баскычы. Бул жерде Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда гранттык макулдашуунун долбоору суу менен камсыздоо санитария жалпы биргелик программасы биринчи баскычы. Кыргыз Республикасы Азия инфраструктуралык инвестиция банкынын ортосундагы программасынын биринчи баскычында грант жактыруу жөнүндө долбоор боюнча гранттык макулдашуулардын долбоору сунушталууда. Каржылоонун суммасы 180 миллион ақш доллары, 121 миллион ақш доллары эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы дүйнөлүк банк, 363 миллион юань, 50 миллион ақш доллар Азия инфраструктуралык инвестициялык банк, 9 миллион доллар ақш эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, 121 миллион менен 350 миллион доллар кредит, 9 миллион доллар грант болуп эсептелет. Бул каржылоо долбоор негизги максаты ысык көл Ош жана Чүй областарында 126 калк конуштуу таза ичүүчү суу менен жакшыртылган санитар шарттар менен камсыз болот. Мында 425 миң калк болот. Долбоордун алкагында бардык аймактарда жаңы суу менен камсыздоо системалары курулат жана социалдык мекемелерде санитардык түзүлүштөр оңдоп түзөлөр өткөрүлөт. Долбоордун башкы максаты Ош, Чүй, ысык көл областарынын айрым айылдарынын тургундарын таза ичүүчү суу менен толук камсыз болгон болот. Сиздер бул долбоорду колдоп берүүңүздөрдү сурайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Азыр негизинен канча срока берилип атат, канча сумма берилип атат? Айылдарга берилип атат. Жөнүндө Минфин өзүнүн албарында жыраган тал. Азыр Минфиндин Алтынбек айтып Burada берди. Minfin'den siz mi? Tak, dördüncü mesele için Germali Can ve Kudayberdi Altınbek Musacan Kızılkaz Finans Ministrinin ormasarı. Siz altın meseleniz geldiniz mi? Ава мен келдим. Kana ait veriniz şunu. Аманкан Батырбекович, бул боюнча бизде Азиатский банк инфраструктурных инвестиций АБИ боюнча 50 миллион каралган. 50 миллион 32 жылга. Анын ичинен 7,5 жыл льготный болуп эсептелет. Ал эми мар боюнча 50 жылга берилет. 50 жылдын 10 жылы льготный, бул 0% менен. Ушул эле мардын ичинде 8,5 миллион акча бар, 8 миллион 45. Бул кыска мөөнөттүк 12 жылдык, анын 6 жылы льготный болуп эсептелет, бирок 0% менен. Жалпысынан бул 200 миллион. Kança 200? 200 миллион жалпысынан. 180 milyon da aytıp bayı. Анын Жана ичинен АПЕК менен болбой калбады. Ошон үчүн 180 миллионду айтып тура алды ошону. Anda sorular götüreli. Da Farhat Azımış. Жамил Колханович, я по каким критериям, я помните, задавал вопросы на сессии, на заседании тоже поднимал вопрос. Иссыкульская область, Бастыри, Доломноту, там очень проблема с питьевой водой. Вот что оно киргизип тургу, ана таблица карасаң, буяк жок. Таң калып атам, кайсы критерий менен кылып атасыздар. Farhat Azımış, там отдельный проект. Там уже выделено 67 миллионов, по-моему, долларов. Мы его, по-моему, ратификацию сделали. Да, ратификацию сделали, поэтому вопрос в следующую неделю мы выйдем в Иссыкуль. Хорошо. Ама Аламинский район, чему село Аламинская Чуйская область, Васильевка,
да 75% населения тияқта технический су менен ішіп атат. Ошону қарап қойсақ болобу, ошону бир добавить кошулсак, кошуп койсок болобу. Ошону бир. Бул мониторинг жасалып ошол жанагы кайсыл инвестор карапчы ушул аймактарга бөлүндү да, ошон үчүн каралбай калды да бул жердечи. Ошону бирок Бирок негизи кийинкилерге ошо киргизиле берет. Унутпаңыз, ошол Васильевкада 12 миңдей жашайт экен. До сих пор Васильевка, Виноградный технический суу менен камсыздалган. В настоящее время болбойт экен, биз сүйлөшүп көрдүк. Ошону бир жазып Болду, жазылган беле. Мен да сурагам ошо. Все, анда рахмат, колдойбуз. Рахмат. Жакшы, рахмат. Да, кийинки сөз үчүн Талабек кызы Жылдызда. Рахмат. Мына буга чейин айттыңыз, коллизия болуп калды да, 180 миллионбу же 200 миллионбу дегендейчи. Анан сиз айтып атасыз, АПЭК менен келишим түзбөй калдык депчи. Но на данный момент биз проект распоряженияны карап атабыз. Мындан кийин буга кол коюлат. Анан сиздер кандай АПЭК менен болбой калды 180 миллион деп туралык, анан кийин өзү негизи 200 миллион деп. Мы же не в школе, биз мектепте эмеспиз да, мынтип туралык, анан кийин тигини чечип коебуз деп. С АПЭКом тоже будет соглашение. И это здесь в общем сидит АПЭК менен. Мен санап чыктым, ошон үчүн менде суроо бар болчу. Эмнеге 20 миллион да, азыр документ боюнча 200, а силер 180 деп жазып атасыңар. Саламатсыңар, рұқсат етсеңер мен жооп берейин. Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, Жылдыз Сайым. Мен атым Арыстан Мухтаров, ушу ОРПнын жетекчиси. Биринчиден сиз туура айттыңыз, 200 миллион общий бюджет биринчи баскычтыкы, биринчи фаза. Анын ичинде 20 миллион АПЭКтики да киргизилген. Бирок АПЭКтин ички процедуралар боюнча алар финансирующий донор катары алар Всемирный банктын ички совет директоров колдогонун күтүп атышат, анан соглашение койгонду күтүп атышат. То есть азыр мен сизди токтотоюн, сиздер айтып атасыздар, ички согласованияны күтүп атат депчи. Анда биринчи ички согласование бүтсүн. Зачем согласование болуу элек акчаны силер грантовый общий соглашенияга бардыгына киргизип атасыңар. Согласование бүтсүн. Киргизилген жок, Жылдыз Сайым. Вы же говорите, что надо азыр 3 соглашение кирип атат. МАР 121 миллион, и АБИ 50 миллион кредит и 9 миллион Мен азыр сизге мына грантовый соглашениени ачып берейин. Ошол жерде он указан. Тогда вы берите его оттуда. Вы правильно говорите, потому что это первая фаза. Азыр к основной, когда подпишутся 3 соглашения, мы обратно зайдем с АПЕК, с такой же, только айтабыз, үчөөнү өтпөдүк беле, кайра АПЕК менен отдельно кирип, доведем до уровня 4 соглашений, просто такое, как бы в истории 4 донора кирип атат, 4 в одну программу. И потом на ратификацию 4 соглашения менен киребиз буйруса. Анда биринчи алгыла, анан киргиз келем. Мен анда каршымын, потому что жок нерсени киргизгенге болбойт. Үч эле соглашение. Мен ошон үчүн айтып атпам, 180 20 АПЭКке киргизген жокпуз деп. Биз соглашениеси жок, силерге киргизсек да айтмаксыңар да. Силер деген, это вы справки обоснования так пишете, но проект жанагы соглашенияда ал ичинде жүрбөйбү. Вот я в грантовом соглашении, я его прочитала, он есть. И у меня вопрос встал, да, почему биякта 200 миң, тиякта эме деп турат. Биз 20 миллионду алып салып туруп киргиздик 180 миллионду. Бул жерде мына. Но анда менде ошондой бар. Мынакей я хочу. Мына бул жерде 121 миллион, 50 миллион, анан кийин 9 миллион деп жүрөт. Болду. 3. Мынакей грантовое соглашение дейт, мынакей. Вы кого-нибудь своего помощника отправьте, я вам покажу. Вы правы. Описательная часть во всех соглашениях, все доноры указаны, все партнеры имеется в виду. Бирок финальный, төртөөнү киргизебиз, азыр үчөөнү киргизип, кроме АПЕК. АПЕК мы с месячной задержкой занесем после, вот в ближайшее время, в апреле планируется совет директоров. Анда мындай суроо, хорошо, бир мнение келип айтасыз, анда мындай суроо. Силер биз азыр макулдашуу бергенден кийин, силер ушу макулдашууга кол коесуңарбы? Ооба, 3 соглашенияга. По отдельности? Да, с каждым отдельно. АПЭК менен отдельно, да? АПЕК мы потом отдельно к вам занесем. Обязательно, үчөөнүн кайрадан. Просто я против того, чтобы вы указывали те
указывали те деньги, которых на сейчас нету. Согласование да өтіп атат, да? Но, подождите, я не договорила. Согласование да өтіп атат, бірақ они могут и отказать, а ошондо кандай болот анда? Силер болсо, мынакей грантовый соглашение проектисинде жүрөт апык, алар макулдашуусун бербейт, макул болбойт, отказ берет, да, по каким-то причинам. Она не кыласар муну, как он будет, в воздухе висеть, просто жөн эле сөз катары жазылып калабы? Мен айтып коеюн, ОПЕК ушул күнгө чейин бүт миссия деп коет, жанагы совмещенная миссия доноров келип жүрөт. Официалдуу түрдө өзү биздин мамлекетке кат жөнөткөн, миссия келатат ушундай программа менен. Официалдуу түрдө ушул өзүнүн ички процедурасында жазып берген. И мы, скажем, Дүйнөлүк банк является, да, официальным лидером среди всех донорских организаций, и они как бы все официально подтвердили свое участие. Ну, вы знаете, мы тоже не думали, что у нас будет революция, да? Никто не знал. А бир күндө болгон. И то же самое может с ОПЕК, что они в один день просто передумают. Давайте вот ошо вопросты уточним, чтобы он тоже не висел. Мен каршы эмесмин. Долбоор жакшы, элге керек. Бирок так дана сумманы туура жазалык. Талбек мына биз ошончо мен сизге ошо так даана болсун 180 деп айтып бердим, жашырбай туруп эле. Но грантовый соглашениеңизде башка сумма турат. Мына келсеңиз, жардамчыңыз барбы? Мен өзүмдүн планшетимдеги сумманы көргөзөйүн сизге. Бул бир. Экинчиси, сиздер айтып атасыздар, обучение специалистов в сфере водного сектора депчи, это в рамках первого компонента. Тоже справка обоснования. Основные компоненты программы деп турат. Жылдыз айым, обучение представлено в компоненте 3. Анда, Нет. давайте тогда вот так сделаем. Сиздер анда документиңиздерди жакшылап окуп келиңизчи. Жок, мен түшүндүрүп берейин до конца. Рухсат этсеңиз. Подождите, я сейчас говорю. Обучение и повышение квалификации специалистов водного сектора. Это первый компонент. Давайте документтериңерди сиздер жакшылап окуп, өзүңүздөр эмнени жазганыңыздарды окуп келиңиздерчи, силерге чоң сурануучу. Мен 3-чү компонентинде көрдүм, ошо менен байланыштуу суроо болуп атат да. Сиздер дайынданып келбейсиздерби? Мына өзүңүздөр билбейсиңер, что у вас написано в справке обоснования. Азыр мен айтсам дагы туура эмес болуп калат. Исполнительдер айтсынчы, ошончо айтып атам мен. Ушундан коркуп да. Жок, туура эмес, өзүңүздөр окусаңыз, мынакей, даже вам мой планшет виден. Жок, туура ошо түшүндүрүп берейин деп атам. Түшүндүрүп берейин, рухсат этсеңиз. Биринчи компонент, эң негизги компонент бул долбоордо связаны с жумуш иштери менен. Биринчи компонент 140 миллион камтыйт. Ошонун ичинде бүт жанагындай инженерный окуулар биринчи компонент. То есть биринчи компонентте инженер, технадзор, айыл жергесинде жанагындай поставщики услуг, ошолор по техническим обучениям, ошол имелось в виду. А бюджет по компонентам распределен, обучение уже третий компонент, вы заметили, обратили внимание, 22 миллион. Республикалык деңгээлде жанагындай учебный центрлер курулат, университеттер менен иштер жүргүзүлөт. А биринчи компонент имелось в виду обучение хлорирования специалистов на местах. Ну, вы знаете, я, например, в этой сфере не специалист, да? Я говорю вам то, что я вижу. Биринчи компонентным наке обучение и повышение квалификации специалистов водного сектора деп турат. А биякта я согласна о создании, да, учебного центра. Ошондон суроо чыгып атат. Биринчи компоненттин ичинен да акча бөлүп турсуңар на обучение. Үчүнчү компонентте да акча бөлүнүп атат на обучение. Ошону бир эле компонентке кошуп салса болбойбу? Жооп берейин. Жооп бериңиз. Полный, как тура түшүндүрсөм, если прямое обучение, только третий компонент. Биринчи компонент только строительные работы. Но в рамках строительных работ будут подрядчики проводить обучение, водоэксплуатацию. Подрядчики будут обучать специалистов по хлорированию, специалистов по насосному оборудованию. Здесь подразумевалась описательная часть, то есть бюджет, только, если напрямую на обучение, только в третьем компоненте. А какие виды работ предполагают первый компонент, там ошон үчүн жазылган.
Так, обучение бул үчүнчү компонент менен кетет, да? Да, совершенно. Биринчи компоненттин обучение жок анда. Первый компонент только строительная работа. Ушу долбоор боюнча реализующий орган сиздерби? Ким карайт? Биздин ошол Полностью ответственность силерде, туурабы? ошо бизден ошо айыл чарба министрлиги ошон үчүн таза суу. Себеби дегендечи мындай сунушта сиздер бир сумманы айтып атасыздар. Общий кредит боюнчачы, грантты да кошкондо. По соглашению бир сумма чыгып атат, справка обоснованияда үчүнчү сумма чыгып атат. Ошону бир калпка бир сумма келтириңиздерчи. Макул, макул. Туурабы деген вообще сизге мурункусу түшүп калган окшойт да. мен билбейм ага кайсынысы түштү, мага түшкөн боюнча 3 түрлүү сумма чыгып атат. Алып салдык, ошо алып салганбыз. Макул. Анан кийин ушу улучшение санитарных условий деп да турат да. Мектептерде, медучрежденияларда. Ошолорду кимге сиздер ремонт кылып бересиздерби же жардам бересиздер? Ошону ким отбирать этет, ким тандайт? Жооп берейин. Долбоордун алкагында экинчи компоненттин ичинде жанагындай бүт социалдык объекттер, школдордун жанагындай санитарный туалеттер кечиресиңер. Ошолордун жакшыртуу жумуштары жүргүзүлөт. Андан тышкары жанагындай байкасаңар бүт районный центр кирилди. Предварительный локальный очистные сооружения деп коет. Ошондой кээрки жерде, где географически тяжело до централизованной канализации, будут работы по улучшению водосточных, то есть канализационных предприятий жасалат. Андан тышкары ошол балдарга, мугалимдерге окутуу жүргүзүлөт. Себеп дегенде ушул таза суу киргизилгенден кийин эң негизги туура гигиена сактоо жүргүзүү керек. Ошол кол жууп, туалетке чейин, тамактын астында ошондой Анын баары түшүнүктүү. Ошону ким тандайт? Кайсы мектеп кирет, кайсы медучреждение кирет? Айыл өкмөтү өзү заказ. Айыл өкмөтү өзү. Непосредственно айыл өкмөтү. Азыр бюджет каралган 29 миллион. Независимый эксперттер болобу? Себеби дегенде коррупционный да схема болуп кетпесин да. Айыл өкмөтүндөгү адамдар да кызыкчылыгы ойноп мындай независимый эксперттер болсо, именно ошо барып экспертизаны өткөзүп, даана муктаж мектептер менен медучрежденияларга берсек кандай болот? Алны дагы карайбыз, бул жерде список көрсөтүлгөн, ошо список боюнча кетип атат да. Жана 126 айыл ошонун негизинде болот. Почти все? 29 миллион включает почти очень большое количество социальных объектов. Только здесь надо обратить внимание, будут разработаны критерии, чтобы здание соответствовало для устройства мокрых помещений, туалета. То есть бывают школы саманные, их нельзя там строить внутренние туалеты. То есть в первую очередь будет построен Советтер Союзунда калган школдордун ичинде туалеттердин помещениялары калган жерлер бар. Ошондой объекттер каралат, анын баары айыл өкмөттүн тарабынан сунушталат. Бул негизи жакшы да, бирок недобросовестно салган учурлар болуп атат да. Там туалет может, бизде деле Инстаграмдан, соц тармактардан көрүп атпайбызбы? 5 миллионго салынган туалет депчи. Я извиняюсь, что мы сейчас это обсуждаем здесь. Бирок акча ошо жака кетип атат, Бирок там далеко не 5 миллиондук эмес да. Ошон үчүн ушундай салгандарга, подрядчиктерге бир ответственность карасаңар. Потому что убакыт билбейм кандай экен. Биякта да акча жетип жетпей калып атат. Ошону бир жакшы карап берсеңер. Андан кийин калган замечаниямды анда башка убакытта же международный комитеттен айтайын, башкалар да сүйлөгөн атат. Бирок сиздер пока сумманы в порядок алып келмейинче бул иш дальше жүрбөйт деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, кийинки сөзүн Жалалдин Пайызовичте. Салам алейкум да бир жолу. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен аз тактоо иретинде буну качан башталат, Жаныбек Калканович? Бул кол коюулар болгондон кийин просто азыр уруксат алып атпайбыз силерден кийин. Анан кийин келгенден кийин дагы иште ратификация. Жок, ошол кайсы убакыттарга? Эми анын
срогун точно могу учурда деп айтканга Быйылкы жылда башталып калабы? быйыл 25 жыл. 25 жыл. Себеби бул көп жылдан бери мерченделип пландалып келип аткан жумуш да бул. Анан биздин Арван районунда 147 миң калк болсо, анын кермет айыл өкмөтүнөн сырткары бүт бардык айыл өкмөттүн жарандары таза суу менен камсыз болуп калат. Бул мен эми өзүбүз район боюнча эле айта кетсем, ошол жерде азыр биздин сууларыбыз аябай мындай оор металлдар бар, анан туздуу суулар да, ичимдик, анан көп оорулар, почка менен органдар, бөйрөк оорулары жана башка ооруларга себеп болуп атканда ушул таза суубуздун мындай сапаты начарлыгынан болуп атат. Эгерде бул долбоор эртеги ишке болуп калса, элибизге, ден соолугуна пайда болот. Анан азыр сиздер мектептерди туура айтып кеттиңиздер. Ошо ар бир мектептердин жана санитардык немелери каралыш керек. Аларды ошо айыл өкмөттөр менен, райондук администрация менен чогуу мындай бир иштеш берсеңиздер. Анан бул негизинен грант катарында каржыланып атат. Бул маселени дагы акчасыны азыр ошол эртең жумуштар аткарганда көзөмөлүн жакшы кылып берсеңиздер. Анан менин бир суранычым ушуну колдоп, урматтуу коллегалар, эртелетип буларга биз жумуштун эртерээк башталышына мүмкүнчүлүк кылып берсек. Рахмат барыңыздарга. Кийинки сөйчү Айшер Ташбаевичти. Рахмат, Аманкан Матырбекович. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Жаныбек Калканович, эми мамлекетте бирдиктүү суу саясаты боюнча саясат жана болсун деп туруп сиздерге баардыгын өткөзүп бергенбиз да. Мыйзамдарды да жазып берип атабыз, алып келген жанагы сиздердин ратификацияга, макулдашууга, кредиттик, гранттык жанагылар боюнча да мына дагы бир жолу алып келипсиздер да. Эми бул жерде карай турган болсок, 3 источник бар экен, 3 источник дейбизби, 3 фонд: Международная ассоциация развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству экен. Башыга жанагы бериңиздер 200 миллион, кебириңиздер 180 миллион дейсиздер. Мен буну карабай эле, мисалы карадым, 126 айыл экен. Ысык көл, Ош, Чүй областында. Буга чейин ушундай эле мамлекетте бизде канча деген кредиттик, гранттык акчалар алынган. Мен дайым эле айтып келем, мисалы Алапка чаткалды карай турган болсо 70ке жакын айыл бар да. Азырга чейин ушундай жана проекттер долбоорлор менен иштеп, бирөөсү дагы бир дагы айыл суу менен камсыз болгон эмес да. Биз лентасын кезебиз, башкасын кылабыз, анан кийин лентасы кезилип туруп, могу жерде өкүлгө кеткенден кийин 3-4 сааттан кийин суу чыкпай калат, келет да. Кээ бир силердин проекттериңер 2015 жылдан бери келатат да, чубалыпчы. Өткөндө дагы Аманкан Батырбекович айттым эле, ушул суу, таза суу, саркынды суу боюнча алган могу министрликке айтайлы, айылчарба. Бүт анализ кылып чыгышсын. Азыр ала берген менен бияктагысы бүткөнгө чейин экинчи жагы талкаланып бүтүп атат. Андан кийин 8 жыл, 10 жыл дегенде бүтүрүп атасыңар кээ бир проекттерчи. Бүтүргөндөн кийин, запуск кылганыңардан кийин четинен жарылып атат. Анан кийин айтса жаман көрөсүңөр. Мына эл дагы эле камсыз болгон жок. Ошол эле технологияларыңар, турбалар эскирип, асты чирип, калгандары жарасыз болуп атат. Сизге биринчи могу жерде максатында түшүндүм. Одан долбоордун максаты, милдети деп атасыздар, жакшы коюпсуздар. Бул долбоордун буйруктун максаты Кыргыз Республикасы менен эл аралык каржы институттарынын ортосунда суу менен камсыздоо жана санитария боюнча жалпыга жеткилүүлүк деп атасыздар да. Ою, максаты жакшы экен. Бирок сизге биринчи суроо. Могу жерде Ош областы, Чүй, жанагы Ысык көл областы, 3 област боюнча 126 айыл. Ушулардын ИТУ, АПУ, ПСД дегендери барбы? Бүгүнкү күндө. Инженерно-технические условия деген бар. Андан кийин архитектурно-планировочный условия, проектно-сметная документация деген 126 айылдыкы барбы, жокпу? Айшер Ташбаевич, бул жерде мен азыр бир кыскача токтолуп кетейин, анан кийин Арстан кошумчалык койсун. Бизге таза суу жакында эле келди. Бул болуп аткан, иштетилип аткан таза суу боюнча азыр Госстройго калган. Азыр бизге келгенге уже биз жооп бере баштайбыз, жооп беребиз ага. Жанагы сиз айтып аткан жанагы турбалар кайра бүткөнчөктө жарылып кетип атат, жол очусу туура эмес турбалар коюлган, анын баарын биз азыр определять этип атабыз.
Бул таза суу боюнча жакында бюджет комитетке полный отчет берилет. Ошондо комитетке, агрардык комитетке таза суу боюнча берелик. Анан кийин ошондо тиги азыркы учурда аристтин иштери боюнча Минсельхоз кандай иштер болуп атканын ошону да белгилеген, аны да жасап беребиз, Кудай буюрса. Ошондуктан кийинки бизге алган бирдиктүү саясат болсун деп биздин башчыбыз айткандай бирдиктүү саясаттын ичинде иштеп атабыз. Бизге келгенден баштап ошонун баардыгын биз жооп бере баштайбыз, Кудай буюрса. Бирок мурункулардын баары ошол туура эмес уклон менен коюлуп калган жолубуз, турбалардын баардыгы диаметри башкачараак болуп калгандардын баардыгы бар экен. Жол чосо жөн эле эме салынып, үстүнөн трамбовка болбой калганга чейин азыр ошол мониторинг жасап атабыз да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, эгерде болсо биз таза суу боюнча бир силерге дагы комитеттин астында отчет берели. Азыр эми Арстан сиз эмен айтып койсоңуз ошону. Рахмат, Жанат Калканович. Алишер Ташбаев, сиздин сурооңузга жооп берип, ПСД, АГЗ жанагындай архитектурный документтер пока жок. Бирок биз силерге отдельно грант киргизкенбиз. АБИ, эсиңерде болсо 4 миллиондук. Ошол ал параллельно болуп атат, ал жумуш ратификация. Ошол 4 миллионго биз жакынкы арада ал кичине тезирээк өтөт деп пландаштырып атабыз. Бүт проектный сметный документация чейилет. То есть жумуш кичине эртерээк, проектный жумуштар эртерээк башталат. Ошондукта айыл өкмөттөр менен иш жүргүзөбүз, архитектура жана жер адистер менен по определению жана сиз айткан документтерди. Буну эмнеге сиздерден сурадым? Жаныбек Калканович, Конституцияда жазылган, регламентте да жазылган да. Источники финансирования, если не определены, биз анда мындай мыйзамдарды макулдашууга кабыл албашыбыз керек. Биринчиден да. Азыр экинчиден бул эми болот деп атасыңар. Могу 126 айылдын ИПУ, АТУ, ПСДсы жок болсо, буларыңар 6-7 ай берип коет. Бул жактан биз өткөзгөндөн макулдашуу, ратификациядан өткөндөн кийин бунун уже жанагы льготный период дейбизби, же болбосо срок кредит башталып атпайбы? С момента подписания башталат. Микрофонду иштетип алыңыз. Микрофонду иштетип алыңыз. Ой, азыр эле айтып кетпеди, ошол жана 4 миллион боюнча заранее булардын баары кирип, ошол боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ошондуктан биз баягы жанагы ошо документациясын баардыгын даярдайлы деп биринчи киргизген себеп ошондон болчу. Жаныбек Калканович, 4 миллион долларыңыз 126 айылга эч нерсе болбойт. Бир кичинекей айылдын, мисалы, ИТУсу, ИПУсу эң кичинекей айыл. Андан кийинкиси анын ошол эле жана проектный сметный документация дейбиз. Андан кийинкиси жанагы сертификация кылышып, башка кылышы мененчи кичинекей эле бир айыл, бир 50-70 адам кожолук жашаган. 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин болот. Убакыты сааты булардыкы 3 айдан 8-9 айга чейин болот. Тездеткенде. Ошол эле сиздердин айыл өкмөттөр чыгат. Суу чарбачылыгы чыгат, гипрозем, картография чыгат, каршы чыгышат. Бул биздин жер, сенин жер, могу жерден кастырбайбыз деп, анан кийин башка кызматтар чыгат. Ошол энергетиктер чыгат, жол кызматы чыгат. Бул биздин жол болчу деп. Көрүп атпайсызбы бардыгынчы? Туура айтасыз, Алишер Ташбаевич, ошол проектный жумуш чийген көп убакыт алынат, бирок биз азыр параллельно ратификация менен банк менен жана процедурасын баштадык, тендерный. То есть, как только 4 миллиона будут доступны, мы сможем подписать контракт. Арстан. Арстан, Жаныбек Калканович, эми мындай ар бир мыйзамды же болсо бизге жогорку кеңешкенде ойногону келдиңерби же калп айтканы келдиңерби? 4 миллион долларды биз каяка колдоп бердилек? Проектированияга? Проектированияга кайсы регионго бердилек? 3 регион. Чүй, Жалал Абад, Нарын. Жок. Эми айылына регион армада. Ош, Чүй. Кайсыны колдоп бердилек? Эми ал бул эми менен он не совпадает бүт баардыгы. Жок, ошону мен бирге да. Бирге эмес бул эми. Он не совпадет, мен эми кандай списогин карап чыкканбыз да. Ошол эле 126 айыл, Аманкан Батырбекович. Он не совпадет деп. Списокты берип коелу. Ошол эле. Ошол 126 айын кирилген бияка, кечирет. Арстан, бул сиз кайсы кызматтан бул киши? Таза суу.
Да, өзүн тааныштырып бизде жана чакырылган коноктордун арасында да жок экен да. Буга чейин арис болгон да. Баша бардыгын ашмалтайын чыгарып кетти да. Анан кийин элден чогулткан акчасы да жок, ариси дагы ушу мамлекеттик кызмат болуп, ал да жок, суу да жок, анан лента кескен кишилер да жок да. Анан сизге окшоп могу жерде туруп атат, азыр биз жооп беребиз деп. Могу Конституциянын биринчи беренеси бар, 3-чү пунктунда жазылып турат. Кыргызстанда бирдиктүү ички сырткы саясатты Кыргыз Республикасы президент жүргүзөт деп. Сиз айтып аткан кабинет министрликтин өкүлдөрүнүн бардыгы ошол эле Аркстрой дейбизби, эмне дейбиз, Минфин дейбизби, Минсельхоз дейбизби, бардыгы кабинет министрдин ичинде аткаруу бийлигинин башына жападан жалгыз президент турат. Ошол киши элдин астынан кепилдик берет. Ошол ички сырткы саясатын ошол киши жүргүзөт мамлекетти. Ошентип атканда анан кийин биз буга чейинки жана проекттерге жооп бербейбиз. Азыр мына могунчанчы быйылдан баштап биз суу чарбачылыгы болгондон кийин түзгөндөн кийин биз жооп беребиз, бизге алган деген саясат туура эмес. Сиздер акты менен бардыгын кабыл алдыңыздар. Сиздер бирден бир жооп бере турган сиздер болосуздар. Если ошондой жанагы шайкеш келбеген жактар боло турган болсо, сиздер бардыгын анализин чыгарып, чечтүү органдарга өткөзүп беришиңиздер керек эле. Могуну алып атабыз. Могу жерде сууңар жок экен, акча каражаты кетип калыптыр. Бул биринчиден заключение контракта вопреки интересам Кыргызской Республики. Экинчиден это злоупотребление, үчүнчүдөн это превышение, төртүнчүдөн это нецелевое использование бюджетно-кредитных средств деп туруп бербейсиңер. Бир дагы материалды бербедиңер. Бардыгын алып туруп архивге таштап коебуз деп атасыз. Андай болбойт. Азыр эми мыйзамдын ратификацияга алып келген сиздер тескименин долбоору боюнча карай турган болсок, канча баскычтан турат? Мына бул жерде баскыч деп атасыңар фаза. Мына биринчи фазасы боюнча макул 180 миллион экен. Биринчи баскычыңар, экинчи баскыч, үчүнчү, төртүнчү баскычыңар канча? Жалпы суммасы. Рухсат этсе, Алишер Ташбаевич, 3 баскычтан турат. Биринчи баскыч 200 миллион, экинчи баскыч 100 миллион, үчүнчү баскыч 100 миллион. Баары биригип 400 миллион. 400 миллион болуп атат. 400 миллионуңар экинчи, үчүнчү баскычтар канча компоненттен турат? Кайсы компоненттен? Бүгүнкү күндө экинчи, үчүнчү баскыч негизги бюджет эле каралган. Бул жакындаганда более детально документтер даярдалынат. Бүгүнкү күндө биринчи баскычтын толук компоненттери жазылып, жана подходдору аныкталган. Могу силер алып келген тескеменен макулдашып алып келген жана соглашение дейбизби, ратификацияга алып келген жанагы мыйзамыңардын долбоору да жалпы мөөнөтү канча ушул баскычтарыңардын? Биринчи баскычы канча убакыт, экинчи баскычы канча? Мүмкүн биринчи баскычыңар бүтпөстөн дагы силер саясатты жүргүзүп, суу чарбачылыгын может быть дагы башка бир министрликке өткөзүп берип коюп, бул акча каражаты кумга сиңгендей болуп сиңип кетип, анан кийин силер да жооп бербейбиз эртең деп жүрбөгүлө деп атам да. Биринчи баскычы канча жыл? Биринчи баскыч 4-5 жыл. Жок, андай болбойт да. 4-5 жыл деген. Силерде конкреттүү планыңар менен келишим. Бул ратификация болуп, эмеге вступление в силу жараша 26 жылдан 30 жылга чейин. Эртерээк вступление в силу болсо кичине көбүрөөк болот. Биринчи баскыч 26-дан 30 жылга чейин, экинчи баскыч 29-32, үчүнчү баскыч 32-35. Итого 10 жыл 3 баскыч, бул план боюнча. Андай эмне болуп атат? Сиздердин бул жерде Жаныбек Калкановичтин берген баяндамасы, силердин алып келген тескемеңердин баары, негиздеме маалыматтардын бардыгы мамлекетке каршы чыгат. Жаныбек Калканович. Каршы болот да, ошону айтып берсеңиз. Мисалы, биздин президенттин жанагысы бар, жарлыгы бар. Андан сырткары Кыргыз Республиканын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды суулар менен башкаруу системасынын өнүктүрүү программасы 26 жылга чейин бүтөт. Силердин бул программаңар могу ачылышный мыйзамдар 26 жылдан башталат деп атпайсыңар? Дал келбей атпайбы? Кайсы программанын негизинде алып барасыңар? Бул президенттин койгон бирден бир жарлыгынын негизи 26 жылга чейин президент айткан.
26 жылға чейин шаарларды кеминде 90%га чейин, айыл жерлерин 70%га чейин биз суу менен камсыз кылабыз деген. А силердин бул алып келген, мына силер айтып атасыңар, суу менен камсыздоо системаларынын туруктуу өнүгүүсү төмөнкү стратегиялык документтерге киргизилген деп атасыңар. Ошол документтерди көрсөтүп атасыңар. Биринчиси Кыргыз Республикасы 18-40 жылдарга улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы, же болбосо национальная стратегия развития Кыргызской Республики деген, Кыргыз Республиканын 26 жайынки улуттук өнүгүү программасы. Бул жерде силер азыр жөн эле жана көрсөтүп атканыңар эки мамлекеттик стратегиялык өнүгүү программасына дал келбей жатпайбы? Кайсы программанын негизинде алып чыгып атасыңар? Жаныбек Калканович, жооп бериңиз. Суу саясатынын жанагысын саясаттын бардыгын ишмердүүлүгүн сиздер жүргүзөсүздөр. Мына сиздин негиздемеңиздер. Эми Алишер Ташпаевич, ар бир нерсеге мындай замечание кылса боло берет да, бирок Жок, боло берет эмес, мына сиздердин. Азыр мен айтып берейин. Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдар улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясына кирип атат бул. Ошону киргизип атабыз. Жаныбек Калканович, могу жерде мына министрдин биринчи орун басар, мен сизге замечание кылган жокмун. Жаныбек Калканович Керималиев деп сиздин колуңуз турат. Туура. Анан кийин могу жерде сиз Кыргыз Республиканын 26 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасы деп атасыз ошого. Окуп койсоңуз. Андан кийин Кыргыз Республика калктуу конуштарын 3 жанагы ссылка кылып туруп алып келип атасың. А булуңардын проектиңер 26 жылдан башталып атпайбы? Кеп ушундай Алишер Ташпаевич, үстүн-үстүн окуп койдуңуз. Аны да окут. Мен жана айтып бердим. 2040 жылдагы улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы. Ошондо да кирген таза суу. Ал жерде жалпы эле жазылып турат. Таза суу деген, андан башка алны национальный стратегия развитияда бүт жалпы турат. Ал жерде бир эле пункт менен кирген. А могу жерде эки программа. Бул национальный стратегиялык документтер болчу. 2026 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасы биз ошол учурдагы болгон финансированияны киргизип атабыз, ошол боюнча кетип атат. Эми бул кийин чыкты да 26 жылга чейин бекиткенге чейинки программа болуп калды. Эми азыр ошол стратегиянын негизинде ишти аткара берсек болот. Эми ушунун негизинде ишти аткара берсек боло берет дейт, бирок эшекке деле тескери менен алып чыгып баратам деп барса боло берет да. Жаныбек Калканович, могу жердечи биринчиден мен сизге айттым, анализ кылыш керек эле. Суу чарбачылыгын бардык жана суу, таза суу, мелиорация, ирригация, скважиналарга чейин бардыгын алгандардан кийин анализ кылып чыгышыңар керек. Экинчиден силер могу улуттук программалардын бардыгын анализ кылып чыгарышыңар керек эле. Нормативно-правовой акты, законный, подзаконный актылардын бардыгын. Ошондо айтышыңар керек эле. Урматтуу президент, урматтуу министр Бакыт Эргешевич, могу биздин Кыргыз Республикасынын улуттук өнүгүү программасы кечигип калыптыр. Ушуну жаңырталы, же болбосо узарталы, андан кийин калктуу конуштуу ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суулар менен болгон программабыз бүтүп барыптыр. Бул боюнча 2000 жылдан бери жигерлүү иштер болуптур, бирок аягына чейин чыкпаптыр. Ошон үчүн биз мону улантышыбыз керек, узартышыбыз керек деп. Анан ошонун негизинде алып чыксаңыз, ошондо туура болмок да. Азыр жок эле программаларга сиздер алып, же сиздерде программа жок мамлекеттен, же ИТУңуздар жок, инженерный технические условия, же АПУңуздар жок, архитектурно-планировочный условия, же проектно-сметный документацияңыздар жок, же сертификациядан өткөн эмес могу товарлар бардыгычы. Анан кийин алып келип алып туруп, могу жерден бизди кыйнап атасыңар. Өткөзүп бергиле депчи. Ташпаевич, бул жерде биз кыйнаган жокпуз. Бул 26 жылга срок менен коюлат да, мисалчы. 26 жыл уже бүтөт да программа. Биз кайра продолжение кылабыз да. Бул жерде эми тетиги жаңы программаны түзүп атканда 26 жылга чейин деп жазылганда бул финансирование пока жок болчу да. Азыр пайда болуп атпайбы? Бул дагы жетекчиликтин сүйлөшүүлөрдүн негизинде пайда болуп атат. Ошого азыр силер макул болсоңор, келсе анан ратификация өткөзөбүз, бүт бардыгы жасалат. Азыр просто силер баягы барып, макулдуңарды берип атканда сураныч болгондо, ушуну эле колдоп бергиле деп атабыз. Болду. А бул жерде стратегияны, өнүгүү стратегиясы 40 жылга чейин бар. 26 жыл бүткөндөн кийин биз мына баштайбыз. Кайра өнүгүү эмесин мына бул жерде жасалып атат. Кыргыз Республикасы 26 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасы. Муну биз баштап дагы
де 40 жылға чейин жасайбызбы же болбосо баягы кыскача сроктун ичинде жасайлы деген маани болуп атпайбы? Ошол себептен эле болуп атат, Алишер Ташбаевич. Жок, Анан сиз жок деп койсоңуз бүт баары жок болуп калып эле анан Жок. угуучулар дагы ойлонуп калат да. Жок, жок, министр көз эчтегеси жок экен деп. Биринчиден сиз мен сүйлөгөнгө жа комментарий бербеңиз. Комментарий Болду, бергенге акыңыз да кечик жок болуңуз. сиз. Биринчиден сиз могу тескемелерди алып келгенде жааштыргөн болбайсызбы? Сиз кимге комментарий берип атасыз? Алман Матырбекович тартипке чакырбайсызбы булар? Көрдүм сиздин жазып келгениңиз. А могу жерде болуп туруп 6-чы жана сиз алып келген негизи менен 6-чы пунктун окуңуз анда. Эмне деп кол койгонсуз? Бирде тим койсо менен бардыгы эле акылдуу болуп кетет. Эмне деп жазып келгенсиз? Ушуну негиздемеңизди окуңуз. Колуңуз менен туруп. 6-чы пункту, 7 эле пункттан туруп атат сиздин алып келген негиздемеңиз. Окуңуз ошону. Эмне депти? Тең каржылоосу каралган эмес деп атасыздар. А могу андай ИТУ, АПУ, ПСДны ким түзөт? Жок, бул именно силер болсо азыр айтып атканда бул проект менен деп атпайсыңар. Кеп ушундай болуп атпайбы? Ал башка каржы булагы болуп атпайбы? Жок, биз билбей атабыз да. Аныңар өтө элек 4 миллионуңар келе элек, ал параллельно артында келип берки жана болот. Алишер Ташбаевич, кечиресиз. Бул софинансирование катары биз республикалык бюджет тарабынан акча кошумча каражат каралбайт деген мааниде да бул обоснованиясычы. А башка каржы булак проекттерден жана 4 миллиондун эсебинен АПО ИТУга булар өзүнчө макулдашууга киргизип, макулдашуу өткөн бул жерде сиздерденчи. Алтынбек Мусажанов, эми сиз жакшы экономистсиз, анан кийин бул жерде андай жазбайт билесиздер. Бул долбоор боюнча Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин министрлер кабинетине тең каржылоосу каралган эмес десе, могу жерде суроо болбойт эле, туурабы? А бул жерде сиздер айтып атпайсыздарбы? Министрлер кабинетине тең каржылоосу каралган эмес деп. Жок, бар мындыктар. Жок, бар билесиз. Бар дейм, 4 миллион каралганмында. Жок. Каралып турган жок деп атасыз. Булар ошону айтпайсыңар. 4 миллион январь айында каралганбыз деп. Ошон үчүн бунуларды бүт баарын такташты, цифраларын такташсын. Аманка Матырбекович, мен сунуштайм, эмки жумага калтыралы. Да, кийинки сөз үчүн Жаныбек Султановичта. Рахмат, Аманкан Батырбекович, урматтуу кесиптештер. Өтө ачууланбаңыздар, эми бул грантовый макулдашуу эле болуп жатат, анан калганын түздөп алып келишер деген үмүттөбүз. Мен Жаныбек Калканович, биринчиден биздин ушул районубуз 36 миң, Ак Суу районунун эли таза суу менен камсыз болот деген өтө кубанычтуу мен үчүн. Анан экинчиден Кыргыз эли Кыргызстан боюнча 425 миң жараны суу менен камсыз болот деген бул дагы кубанычтуу кабар деп ойлойм. Мен сиздерге бир көйгөйлөргө азыр Алишер Ташбаевич айтып кеткен көйгөйлөрдү чын эле бул буга чейин бардык бийлик, бардык президенттердин программалары таза суу боюнча ушундай эле алдыга бир 5-10 жыл программаларды кабыл алышып эле мындай келаткан, бирок ал толук кандуу мындай ишке ашпай, кээ бир учурларда суулар мына Баткенде, Нарында 18-21 жылы салынган суу түтүктөрү иштен чыгып калды. Ушундай эле долбоор, ушундай эле кредиттер менен, проекттер менен келгендер. Анан сиздер ошон үчүн муну дыкат текшерсеңиздер. Негизи эле суу саясатын ошо силерге бергени, таза сууну бергени да эң туура деп эсептейм да. Анткени ошо Айыл чарба министрлиги силер көзөмөлдөсөңөр, анткени азык түлүк дагы, туура тамактануу, таза суу менен камсыз кылуу бардыгы ошо сиздерде болуп, сиздер саясатын жүргүзсөңүздөр туура болот. Мен ойлойм, сиздер өткөнкү буга чейинки суу саясатын көрдүңүздөр да, таза сууда кандай кемчиликтер бар ал жакта. Тарифтери боюнча, элдин жоопкерчилиги боюнча,
ошолордун баарын тең элге түшүндүрүш керек да, баардыгын тең. Чынан суу келет десе бул баардыгы грант эмес да, кредит менен да келаткан. Кредит менен аны эл төлөш керек болот, кайра кайтарымдуулугун түшүндүрүш керек. Анын тех обслуживание кылып туруш керек, тарифтерин коюш керек. Ушунун баарын окутуулардын баардыгын тең адистерди даярдаш керек. Кээ бир тендерлер учурларды көрүп атабыз, тендерлерди өткөзөсүздөр да таза сууга. Бирок арзан берген компанияны эле тандап алып атасыздар. Ал арзан берген компания эмне болуп атат? Баасы төмөн болсо, анын сапаты да төмөн болуп атпайбы? Ошон үчүн жакшы мындай көзөмөлгө жүргүзөт деген терең ишеничтемин. Муну жакшылап караңыздар. Сиз эми азыр айтып атасыз. Бизге өттү, биз эми жоопкерчиликти алабыз депчи. Негизи ал Арис деле, таза суу деле баардыгы эле өкмөттүн программасы. Силер баарыңар эле бирсиңер. Баарыбыздын ой максатыбыз бир. Элибизге жакшы жашоону шартты түзүп берели, таза суу менен камсыз кылалы деген баарыбыздын максатыбыз бир. Бирок могу айтылып аткан кемчиликтердин баарын туура кабыл алыңыздар эми. Ошонун баарын четке чыгарышыңыздар керек да, ошо баягы кемчиликтин баарын тең жокко чыгарышыңар керек. Иштеңиздер. Мен силер берген кемчиликтердин баардыгы, конечно, кабыл алабыз. Силер айтып аткан эл менен жолугушуп келип атасыздар. Бүт баардыгын кабыл алабыз. Бирок негизги бул мурда программаларга каражаттар финансирование болгон эмес да. Азыр эми ушундай программаларга финансирование табылып аткан себептен айтып атам да. Мен Алишер Ташпаевичтен дагы бир жолу бул жерден кечирим сурайм, анткени себеби мындай мен жактан туура эмес сөздөр болуп калса кечирип коюңуз. Просто ачыгын айтканда негизи эле эмес болуп атпайбы? Программа негизинде болуп атат. Бул нерсе туура эле мындай айтылып атат да, анткени биз ушу 30 жыл саясатта угуп келатканбыз. Таза суу менен камсыз кылабыз деген баардык бийликтин программасы бар. Ошол деле бир ишке ашып эч качан бир 70%, 80% элибизди таза суу менен камсыздалган бир да бийлик кылган жок. Анан келатат. Бизде ошондой күмөн болуп атпайбы? Дагы келип бул программалар кабыл алына берет экен, алына берет. Бирок иш жүзүндө келгенде жок болуп атпайбы? Акчалар ушундай акчалар кумга сиңгенде жок болуп кеткен учурлар бар. Эми сиз мурунку бийликтерде да иштеп жүргөнсүз. Мен сизге анда башкача бир мындай суроо бергим келип атат да. Айырмачылыгы кандай мурдагы бийликтер менен азыркы бийликте учурдагы? Сиздин оюңузда? Менин оюмда ачык эле айтып Негизи эле бардык системалуу мындай. Системада мурда мындай финансирование эч качан болгон эмес. Ачыгын айтыш керек. Эмне себептен дегенде мен ошол мурдатан бери иштеп биз өзүңүздөр менен ошол агрардык комитет менен чыккан учурда деле жерлерде айыл чарбасына көптөгөн нареканиялар болчу. Бул ошол айлыкта болду. Финансирование жоктугунан жанагындай каналдарды тазалай албай аткан себептен, жанагындай ар түрлүү кошумча проекттер болбой аткан. Бир эле болгон ФСК деп ошол айыл чарбасын каржылоо азыр 4-5 каржылоо эмне себептен азыр көбөйүп атат? Анткени себеби ошол мамлекет тарабынан биздин жогорку бийликтин мындай сүйлөшүү Кыргызстанга ошо финансирование тартуу ошол себептен мына каржылоо көбөйүп атат. Саясат өзгөрдү дебейсиз? Саясат өзгөрдү да. Өзгөргөнү Мен байкалып. ачыктан ачык айтам да, ошондуктан бул программаларга дагы Жаныбек Султанович биз программа жасообуздагы финансирование жок болчу мурда. Азыр болсо программа жасап анын артында финансирование бар. Азыр проекттерди алып келгиле деп атабыз, проекттерге акчалар толтура. Ошолорду берели деп атса, ошондой көп проекттер мында биз жардамдашып атабыз. Техникаларды өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Канча деген техника алынып атат. Биз учурунда Өзбекстандан жана Түшүндүк, Жаныбек Калканович. Техникаларды мындай кылалы, урматтуу кесиптештер, бир бул макулдашуу экен, ушуну колдоп бериңиздер. Мен да суранат элем. Оңдоп түзөп, калгандарын эми экинчи окууда же болбосо кийинки учурларда, баскычтарда түзөп келесиздер. Анан сиздер айтып атасыздар, жана биринчи баскыч, экинчи баскыч өтө эле узак болот. Ушуну кыска жак, мындай батыраак реализация кылган жагын, механизмдерин ойлоп таппайлыбы? Ушуну кандай кылабыз? Барбы ушундай мүмкүнчүлүк силерде? Эртерээк баштасак, банктар Жаныбек Калканович айткандай даяр финансированияны тездеткен. Даяр экен, бирок силердики экинчи баскыч азыр макулдашуу, андан ратификация, анан ушундай баскычтарыңар көп экен, ошону тез мындай жылдырсак болбойбу деген ойдо.
мына азыр Алишер Ташбаев туура айтты. Эртең 10 жылдан кийин суу саясат башка дагы бир министрликке өтүп кете турган болсо, бул программалар ишке ашпай калган болсо, кимди мына күнөөлөп таппай калабыз да, мына жоопкерчиликтүү адамдар табылбай калышы мүмкүн болот да. А силердин бир программаңар 10 жыл болуп кетип атат да. 10 жылда ким бар, ким жок болуп кетип атпайбы? Бийлик жок болуп кетип атат. А башка бийлик келгенде башка саясат жүргүзүп, политикасын өзгөртүү кеп атат. Ошондой болуп кетиши мүмкүн болот да. Ошон үчүн коркунуч болот. Ошон үчүн мындай бир кыска мөөнөттө реализация кылгандын механизмин ойлоп тапкылачы. уруксат берсеңиз. Рахмат. Алтынбек, да. Мен кошумча иретинде айтып коеюнчу. Кыска. Кыска эле. Биз чындыгында мүмкүн болушунча эртерээк макулдашууга киргизип эртерээк ушул ички процедураны өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Себеби биздин мамлекетибиздин бүгүнкү күндө 1-июндан баштап кредиттердин дагы условиялары өзгөрөт. Акыркы мезгилде мисалы үчүн 25 жылдан ашык бизге кредит берилбей калышы мүмкүн. Проценттик эмелер да жогору болот. Ошону эске алып, биз бүгүнкү күндө бул биз үчүн аябай выгодный кредит болуп турат. 0%, 50 жылдык, 10 жылдык льготный деген бул эң бир сонун биз үчүн жеңилдиктер болуп аткандыктан биз өзүбүз дагы кызыктарбыз ушуну эртелеткенге. Ошон үчүн сиздерден сураныч, сиздер колдоп берсеңиздер, биз мүмкүн болушунча эртерээк ушул процедураларыбызды өтсөк деген сунушубуз бар эле. Сиздерден сураныч колдоп берсеңиздер. Кызыктар болсоңор тез иштегиле мында. Эми бизде туура Алишер Ташбаев айткан иштегилечи бул. Жок, Алишер Ташбаев айткан кемчиликтердин баардыгын эске алабыз. Буну бир чогуу биз карап чыгып, анча-мынча өзгөртүүлөрдүн кошумчаларын кошумча өзгөртүп келебиз. Анысын оюнга алабыз. Эми аны бүтүрөбүз буюрса. Кыскараак, Жылдыз айым. Кыска эле айтам. Биякта сунуш болуп атат колдоо боюнча. Мындай биз канча убакытка чейин ушул каталар менен кетип бараткан макулдашууларга макулдук бере беребиз. Оңдоп келишсең, эмки жумага чейин эч нерсе болбойт. Муну өзүңүздөр билгендей, мунун өзүнүн кредитный соглашенияларын проект закон, азыр проект распоряжения карап атабыз, туура? Кол коюлат, анан кийин проект закона болот. Проект закона ратификация болгондо биз только внутригосударственный процедура эле жасайбыз, чтобы это соглашение вступило в силу. Ички эч кандай бир оңдоолорду кыла албайбыз, себебиден кол коюлуп, ар бир барак парафирование өтөт. Ошондуктан келиңиздер, кабыл алып, оңдоп келишсем 4-күнгө чейин же кандай опростун путем. Бирок Оңдоп келе алабы? Оңдоштун себеби дегенде мынакей справка обоснования да. Я бул эми ички кагаздарды, ал ички кагаздарды мындай эле азыр эми мөөнөтүн азыр Жылдыз айым. Даже негиздемеде дагы жазылып турат, туурабы? Софинансирование кереги жок, республиканский бюджеттен акча кетпейт деп. А бирок по факту республиканский бюджеттен кредит төлөнөт да. Ошолорду хотя бы базовыйларды оңдоп келгиле, а то совсем эле ката менен кантип кой беребиз. Жылдыз Талайбек. Сунушум эмкиге калсын, оңдоп келсин. Оңдоп келсин. Негиздемесинде чоң каталар жүрөт. Даже элементарный нерседе силерде ката болуп атат. Давайте ошолорду оңдоп келиңер, биз колдоп беребиз. Проектке каршы эмесмин. Азыр шашпалы баардыгы ол көтөрүп атасыңар. Оңдоп келгиле. Апеттер бар ичинде. Сунушуңузду. Так, Минфин, Алтынбек. Сиз туура айттыңыз, бул кемчиликтер бул негизинен бул справка обоснованияда жазылып калыптыр. Аны биз справка обоснованияны оңдоп келгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аманкан Батырбекович, ал жерде биз болгону жанагы республикалык бюджеттен софинансирование болбойт деген пункт бар экен да. Биз ошону тууралап келели. А калган сиздер өкмөт менен макулдашабыз сөзсүз түрдө. Болгон ошол жерден биз корректировка кылып келели, уруксат берсеңиздер. Так. Аманкан Батырбекович, Жок, кое тургачы, бирөөнү. Бүттүбү, болдубу? Айтып бүттүңүзбү? Так, президенттин өкүлү. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, бул келишимдин долбоорун биз алып келген себеби бул өзү комитеттен келип чыккан тапшырмалардын негизинде, ошо элдердин шайлоочулардан сиздер айткан тапшырмалардын негизинде бул кабинет иштеп чыгып ушундай сунуштап атат. Бирок туура айтасыздар, Алишер Ташбаевич мына Жылдыз Талайбектин айтып кеткен каталар да бар, бирок муну мүмкүн болсо баягы мөөнөтүн кыскартуу максатында да Жаныбек Султанович айтып атат. Муну чечимге жазып берсеңиздер, биз ошону эске алып туруп, кийин ратификация алып келгенде сөзсүз түрдө баарын оңдоп, түздөп алып келебиз. Мүмкүн болсо колдоп бериңизди өтүнөбүз. Так, кыска. Мен да ошону суранайын деп аткам, анткени ошо чечимге жазып бергиле биз. Эми Жок. Шашпагыла. Президенттин өкүлү, Минфин, Айыл чарба министрлиги. Баарын айтып атасыңар,
катачылык бар деп туруп. Элдин баары угуп турат. Казыр биз колдосок кандай болот бул? Чечим менен эмес, анда оңдоп келген андан кийин казыр аны добушка коем мен аны. Бул жерде катачылык бар деп Алтынбек, бул жерде катачылык жок. Ошентип айтпай калады силерчи. Бул жерде просто дописывать надо. Сунуш ошону мен. Толуктап коюш болду, катачылык жок бул жерде. Жане калканч кое тургула. Биринчиден, анда мындай кылалычы, Арслан мырза, биз чакырылгандын спискисине жол кесип атай келиптиз, как проект жетекчиси катары. Мен сизге бир кемчилик айтып кетейин, мамлекет үчүн сиз жооп бере албайсыз. Сиз мамлекет үчүн жооп берип атасызчы. Аны официальный лицолор жооп берет. Сиз болгон ОРПнун гана жетекчисисиз. Ошол ишти алып барган. Мунундай көңүлүңүзгө алып коюңуз. Сизге ким укук берди мамлекет үчүн жооп берген? Экинчиси, Жане Калканович. Мына ОРП жетекчисине айтып атасыңар, жана туалеттерге салабыз деп атасыңар неме болсоңар. Сиз ОРП жетекчиси болсоңуз, Ак Суу районуна бардыңыз беле? Кысы көлгө. Ошол жерде школдор бар, больница бар, бүт бар. Очистной сооружениесі кайерде? Жооп бериши, очистной сооружениесі кайерде? Очистное сооружение центральный көчө менен ылдый. Анын дагы азыр ошо изилдөө жүргүзүп даярдап атабыз документтерин. Теплоключинка азыр Ак Суу. Кайерде ошо очистной сооружениесі? Жана центральный көчө бирөө бар, жана районный администрация турат. Ошонун эң ылдый жагында Q200 курулган, бирок азыр жөн эле эчтеке иштебейт, просто турду. Q200. Ну, Советтер Союзунда жана очистной сооружение. Айылда сиз гарантия бересиз, Q200 биз ошонун жанына барганбыз. Айылдын четинде, айылдын ичинде. Кичинекей үйлөрдүн ордунда эле. Жаныбек мырза, силер тиги жанагы санитарияны карайсыз деп атасыңар. Ошол очистной сооружение мектептен чыккан туалеттерге кетсин деп атасыңар. Районда очистной сооружение жок, ал каяка кетет? Септика бар абалында. Больницага школдун жанына алып көрөлчү, жанагы очистной сооружение койдуңар. Жытынан барып киши тура албайт жерде. Бизде мектептерде 4000-5000 баладан окуйт. Анын жытынан жанында тура албайсыңар жайында. Анамда кеше проект жазгыла, тура алып баргыла мунучу. Былтыр Нокотко бардык, мына быйыл, былтыр биз көчмө жиймен Ак Сууга бардык, мына Жаныбек мырза мен. Очистной сооружение жок. Нокотко бардык, центральный больница. Очистной сооружение жок. Ызычуу болду ошол жерде. А силер мына унча акчаны алып атасыңар дагы, бүт бардык. Баягыраки кумга сиңген суудай болуп атат да, азыр акчанын бар, аягын таппай калып калып атабыз. Проектибиз иштебей атат жакшы. А келип доказывать этип атасыңар, бул керектүү депчи. Керектүү экенин биз билип атабыз. Бирок ошону туура колдонгула да. Туура салгыланы. Акчаны туура направление менен жибергиле. Бир кызыктуудай нерсе келип атасыңар, барыбыз тең. Менде сунушта эмки отурумга ушул таза суу боюнча грантовый акча, кредиттер боюнча бир отурумду карабайлыбы? Полный Кыргызстан боюнча. Целый каяка кетти, эмне кылды, кайсы жерде проекттер ишке ашты. Ошо бүт бар, айылныма, ар бир район айылдар боюнча айтып берсин ошо боюнча. Сунушту кабыл алабыз, отдел кабыл алгыла, бирок кийинки жумага кыла албайбыз, кийинки жума бизге көчмө жыйын, андан аркысы дайындагыла комитет менен мына маселени койгула, ОРП, Айыл чарба министрлиги, Госстрой канча акча келди, канчасын жок кылдык, бир жыйынтыгын угалчы бир келип. Туура маселе. Отдел алгыла мойнуңарга. Урматтуулар, азыр сунуш келип чыгат. Майша Ташбаев мына күн тартибин алып койгула деген сунушту берип атат. Кийинкиге калып туруу боюнча. Biz keyinki cumada regionlarga ketyapmiz. Gezeksiz qanday qaraysiz regionga qarab turgan bo'lyapmiz. Regiondan dile qarayver. 3 kundan keyin. 4-kunde gezeksiz yig'inga o'tkazib qarab bermaydi anda. 3 kundan keyin. Уруксат берсеңиз, Самаркан Тырбеч, бул жерде мындай да баардыгыбыз эле колдойбуз. Эми ар бир нерсени колдоодун өзүнүн чеги бар да, мына колдоп атып эмне болду? Жер кодекси башкасы менен деле мына президент вето коюп бир кайра келип атат. Коомчулук угуп атат. Эми могу жерде окуайын эле дедим эле, могу жерден сизге окуп берип коет. Мына могу жерде министр юстиции Кыргызской республики жазып атат. Вместе с тем сообщаем, что наименование, справка об основании, а также самой справка об основании, проект, распоряжение упоминается также финансирование со стороны ОПЕК.
При этом проект распоряжения не предусмотрено одобрение проекта соглашения с АПЕК. Ввиду того, что следует справку об основании привести в соответствие с содержанием проекта распоряжения, а также дополнить соответствующую информацию о проекте с АПЕК. Андан кейинкisi Минфин жазып атат. Ошону менен бирге дейт, Баки Бекетаев жазып атат. Министрлик долбоор боюнча киргизилген негиздеме маалыматында Азия инфраструктура инвестициялар банкынын финансылык шарттарын Кыргыз Республикасы менен Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынын ортосунда сүйлөшүүлөрдүн протоколуна ылайык дал келтирүү керектиги жөнүндө билдирем дейт. Ана менен биз бул жерде дежурныйбыз Момон Батырбек. Айтса түшүнүшпөйт. Ана могу жерде комментарий беришет. Ошон үчүн могу кийинкисине калтырып туруп, бардыгын эч болбосо могу негиздемесин дал келишсин, алып келишсин. Рахмат. Айша Ташбаевич, мындай кылбайлыбы? Жылдыз айым. МСРдин сунушуна келип түштү, катышкылык боюнча депутаттардын эми макулдук услар бир макулдукту беребиз. Бул керектүү проект экен, баарыбыз түшүнүп турабыз. Бул таза суу 126 айыл оңой эмес. Бул Кыргызстан боюнча чечиш керек. Буну баарын турабыз. Анда негиздемесин кезексиз жыйын кылып 4-күнгө калтыралы. 4-күнү. 4-күнү алып чыкпайсыңарбы? Жыйынга. Жок, жыйынга чыкпайбы? Анда макулдашуу болсо, кезексиз жыйынды 4-күнү кылалы. Мына 2-3 күндөн кийин. Ага чейин 2 күндө убактыңар бар, жасап келгени боюнча. Айша Ташбаевич менен күн тартын алуу боюнча сунушун добуш коем, добуш берип койсоңуздар. 4-күнгө калтырып кой, жылдыр боюнча. Добуш коем, добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы. Анда 4-күнгө калды. Негиздемесин оңдоп келди, ошо менен бүтөт. Анда урматтуу, кийинки маселеге өтө беребиз.